Мына курултайга депутаттар ұсынып жатқан партиялардың кылыгына адамдар бир түрлүү карап жатыр. Жактырмай жатыр. Блогерлерди жасалмоо керек. Депутат деген анандай болуу керек. Депутат деген мынандай болуу керек. Ол билимдүү болуу керек. Ол элдин жагдайын жакшы билүү керек деген сыяктуу. Эгер шын мәнінде сондай депутаттар сайлап алгаларыңыз келсе, ол дұрыс заң болуу керек edi ғой. Кеше заң кабылдаганда кайда жүрдүңөр сендер? Мындай заң кабылдауга болмойт, мындай заң менен эч кандай депутат да парламентте сайланбайт. Бир адамдар отуруп алып оюна келген иштейт деп айтылды ғой. Сону эмнеге кабылдадыңдар энди? Эндиги бизге анандай депутат керек, бизге мынандай депутат керек деп айтасыңдар отуруп алып. Олар өздерine кандай депутат керек болот, сону коет олар. Шайтан болсо да әкеп кийиндирип отургузуп коет олар. Ал энди согон бир аракет жасай аласыңдарбы? Эчтене да жасай албайсыңдар. Заңды кабылдаган кезде конституцияны сол кезде айтуу керек эди. Мындай конституция болмойт. Энди эчтене истей албайсыңдар энди. Анау жарамайт деп ол кичкентай баланын ананы жейм, мынаны жемейм деген сыяктуу әңгіме ғой. Заң жок. Заң өздерінің колунда, олар солай жасап алды. Эчтене истей албайсыздар оған. Мен дауыс бермей коям ертең андай-мындай деген жок ондай нерсе. Ал энди мына кичкентай кезинде адам дүнүйөгө келгенден кийин аке шешеси onu калай тарбиелесе, ол сондай адам болуп чыгат. Мына алга басатын халык өзүнүн алдыңкы катарлуу адамдарын тыңдайт, акылдуу адамдарды. Сол акылдуу адамдардын артынан ерет. Акылдуу адамдар болот десе, сону болгузууга тырышат. Мына болмойт, мынаны кабылдамайык десе, халык сол акылдуу адамдарды колдойт. Алаяктарды эмес бийликке келип алган. Биздин халкыбыз өзү бир түрлүү адамдар да, бир түрлүү. Түшүнбөйсүң буларды. Түшүнүү кыйын. Маркум Абай зажылаган ғой. Казактардын куйтурку мүнөздөрүнөн зажылаган ғой. Ошол мүнөздөрдөн әлі арылмаганбыз. Абайдын заманынан жүздөгөн жыл алдыга кетип калдык кой. Бирок эми сонда да қазір билимдин, гылымдын заманы дейбиз, бирок сонда да көп адамдар ойлонбойт. Көңүл күймен жүргүсү келет да. Мен көңүлүм калай кааласа солай жүрөм мен деп. Адам акыл не үчүн берилди? Адам акыл менен ойлоп, күнделиктүү жумуш істөө керек. Өзүн өзү тарбиелеп, бала чагасын тарбиелеп, ортаны тарбиелеп, анан заңдардын дурус болуун кадағалап, сонда гана ол коғам жөнделет. Енді отуруп алып жазып жатыр өздерінше баягы. Ой, сондай депутат бола ма? Анау кереги жок бизге. Мынау кереги жок деп. Кандай партиядан ким өтөт, сол болот. Ал мен анау болсун, мынау болсун деп коет, ана бирөөлөрдүн фамилиясын айтат. Бәленчекең депутат болсун, түгөнчекең депутат болсун. Ал сол депутат болсун, биз өзүбүздүн немизди сунайык, партиялык тизимдегенди кояйык деп ана неге конституцияга энгизүүгө күч салмадыңыздар? Үндөмөй отурдуңдар ғой барлыгын. Кээ бир адамдар типти түрмөгө дейин камалып, ошо кете жаздап отуруп чыгып сүйтүп жүр. Солар не эрккен адамдар деп ойлойсуздарбы? Жок, аларга бостандык керек жок бекен. Биздин адамдар ойлануу керек әлі. Ойлануу керек. Мына Акын Касым Аманжолов олар айткан, күнүнө 100 ойланып 1000 толгоном дейт. Ол жай гана ойланган жок ол. Ол
халыққа бір жақсы сөз айтып кетсем, дұрыс бірдеңе қалдырып кетсем деп ойланған адам. Сол сияқты ойлану керек. 100 ойланып 1000 толғану керек.